Негизи чын мен өзү грамотный адаммын. Солидный адаммын мен, Чын. Просто кийинишин билбейм да мен. Чын. Себеби кичинемде апам кийиндирет эле. Азыр эми аялым кийиндирет. Көбүң деле ушундайбы? Мына кийин жарашат десе ишенесиңер силер деле? Ушу жарашат экен деп. Бар өзүң кийинип ал десе шкафты ачсаң ошончо кийин бирок кайсынысын кийишин билбейсиң. Эптеп бир өзүңө удобный болгон трикону кийип кетсең, ал кир десе кайра чечипасың. Эркек киши ушундай болобу билбейм. Чын, мен өтө грамотныймын. Керек болсо саламдашканын байкабай калдыңар силер, Сезбей калдыңар, баягы учурашып койгондар. Чындап эле мынаны ким жазды? Пача эркенде тоок чачып койгонбу? Врач жазганбы, кандай окуй албайсың? Биринчи жакшы саламдашып алайын. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшы келип алдыңыздарбы? Чын, аябай кубанычтабыз. Келгениңиздерге чоң ыраазыбыз. Албетте, ушул биздин концертке деп келген ар бир кадамыңыздарга Кудайым өзү кут береке берсин. Аман болуңуздар. Саламдашканда деле грамотный саламдашабы кем? Онорго окшоп чыгып эле давай дейер. Ушуларга кошулсам эле өзү калжың-кулжың болуп калам негизи. Чын, мен грамотный адаммын. Чындап, үйдө эч ким жок калганда мен китеп окуйм мен. Акыркы китебим окуганымды айтып берейин да. Леонардо да Винчи деген кишинин өмүр баянын окудум. Таанысыңарбы? Таныбай, сварщик. Сварщик эмес, сүрөтчү экен. Окугандан кийин билдим. Ушундай күчтүү сүрөтчү болгон экен. Ушундай тартып, баягы Мона Лиза деген дүйнөдөгү эң кымбат сүрөт бар го, ошону тарткан да. Мынтип турган катын бар кандай? Сүрөт, сүрөтү бар экен ана. Мына сүрөт, ушул дүйнөдөгү эң кымбат сүрөт экен. $100 миллион турат экен. Кайсы жинди алат дейм да, 100 миллион. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Кыскасы ошол ушуну тарткан кишинин өмүр баянын окудум. Окуп жатып бир сөзүн окудум. Баарыбызга бир пайдалуу сонун сөз экен айтып берейин. Не дейт? Табият ушундай кооз жаралган, кайсыл жагын карабагын сабак алчу жайы бар дейт. Мына сага сонун сөз экен, жаттап алдым. Чындап мындай карасаң, эки жагын карасаң, бактаракты карагыла. Пайдалуу, бизге көлөкөсүн тийгизет, мөмөсүн берет. Болбоду дегенде отун болуп берет. Бактарактар эмес, мисалы үчүн тоо таштар деле пайдасын тиет, эми суу өмүр булагы дейт. Ошонун сыңарындай мына адам эркек менен аялды дагы бир пайдалуу болсун деп жараткан экен өзү. Эми албетте ар биринин мындай жакшы анан жаман жагы, кемчилиги бар. Мисалы үчүн эркекти жаратканда күчтүү, эрктүү, чечкиндүү, мындай сабырдуу кылып жаратты го. Бирок сал контужн кылып жаратып койдур да бизде. Контужндар кандай? Кандай адабий тил менен айтканда аң сезимибиз ылдыйраак да. Чынбы? Өзүбүз билип, мисалы үчүн үйдөгү пайпакты таба албайбыз го. Кана мен пайпагым деп эсеп жүрөм. Түнү өзүбүз чечкенбиз болсо, таппай жүрөбүз. Чын, күчтүүбүз, эчтегенен коркпойбуз. Көчөдө любой менен мушташып кете бересиң. Бирок үйгө барганда өзүңөн 5 жаш кичинекей аялыңан коркосуң го. Кантип коркуп калабыз билбейм бирок. Любой өзүңөн чоң менен деле мушташып кете бересиң. Үйгө барганда швабрадай болгон аяган коркосуң, эмне болду? Аял кишини болсо эркекке караганда 90%га акылдуу кылып жараттыр. Мына караңыздар. Ой. Эркекке караганда 90% амалкөй кылып жараттыр. Кемчилик бар, конечно. Парасат 0 да. Анча-мынчасы түшүнбөй калган болушу мүмкүн. Парасат орусчалап айтканда не? Соображение. Орусча билем экен мен. Орусча сүйлөй алам да мен. Садитесь, пожалуйста, дей алам мен. Соображение 0. Анын таппай, мисалы үчүн көчөдө жүрсөң чалат го. Үйдө свет ачып калды, эмне болду дейт го. Үйдө сен отурасың, мен эмес. Парасат 0 да. Чынбы? Мына бир эле суроо берейин. Аял кишинин сүйүп жеген тамагы эмне? Эркектин ме түгөнүп калганда айтабыз да, ме. Парасат болсо ме жейби? Парасаты бар адам тамак жейт. Эркек кишинин сүйүп жеген тамагычы ким билет?
Bilmesеңер bilip algıla. Erkek kişinin suyup jegen tamağı bul özünün canı. Любой erkek canı jeydi. Ölüp keten kızlar çok öyle de. Ya men negisi bul jönүндө эмес, өзү той жөнүндө айтайын дедим. Мен жаңы тамада болуп жүргөн убакта бир 8 жыл 10 жыл алдын 2 эле той бар эле. Үйлөнүү той, анан кийин юбилей тойу бар эле. Азыр тойдун түрү көбөйүп кетти. Үйлөнүү той, юбилей той, кыз той, жентек той, үй той, бешик той, эшик той, тешик той, любой сөзүнүн аркасында тойду коштуруп той берип атат. Ошон үчүн тойдун баркы кеттиби дейм да. Мисалы үчүн мурда тойго барганда той болот экен деп бир ай алдын даярданып анан барат элек. Азыр эми эмне дейт? Коям биздин тойго келген капа болуп калбасын, барып коелу деп барат. Тойда мындай байкасаңар, эки тарап бири-бири менен айтышып калды кадимкидей. Тойдун башында күйөө баланын атасы айтат. Не дейт? Мен күйөө балам университетти бүткөн бала дейт. Жалгыз өз университет бүткөн дейт. Кыргызстандын бычакка сап баласы. Карасаң айтвертке да сап боло албайт ана. Билеги жоондун бала дейт. О баланы көрсөң балтыры, билеги вообще ничке анандай. Шалпип өзүнүн костюмшумен өзүнө оор кеп калган минт турат. Кыздын ата-энеси секейин ответ кылат. Биз деле кызыбызды көлөкө жерде бакканбыз, көкүлүнө шуруп такканбыз дейт. Кызды карасаң өмүрү көлөкө көрбөгөн ана. Кап-кара турат муну. Калыбек тилде ургачты. Баш монча. Дем алганда мурдунан бай күйөө бала кирип кетейин деп атат. Кыз турат, моюн мына кетип калган. Далдар мындай чоң, жамбаш чоң. Байкаса, антрактын ортосунда, антракт адамдар билип атканда элди ортодо эки жакка бөлөп жүрө берет мындай. Күйөө бала бечара өтүп кетейин деп колу менен минтет. О, кыз колун деле көтөргөн жок, мындай эле эки. Сол тарабын сол жакка сүрүп, оң жактагы адамдарды оң жакка сүрүп, алдынан кайын сиңдиси чыгып калса ортого алып келип туруп кысып койду. Жомай кайын сиңдисинин дугу түшүп калды гана. Чын жакында ушундай тойдо болдум да. Ушундай бары тойду баштап калдым, чыгып эле саламдашып туруп, 2 жаш келатат, чыккыла десем, бир жаш мектепте бүтпөгөн кыз келатат. Турмушта түшүнбөгөн кыз кантип жашар этет дейм да, билбейм мен. Шундап чыкты, аркасынан келин келатат. Здравый, көнөктөр, парпырак көнөктөр кийип алган, аппак. Жанында бир нерсе сумка алып алганмын десем, күйөө баланы жетелеп алып тура. Деп келатат, жанында күйөө бала асылып калган, чачпайт. Бүтүн жерге тийип эле келатат. Кайнана чыкты, келиндин жүзүн ачып коеюн деп, шундай жолугун ачып, келиндин жүзүн шундай ачты, өзү тоң калды. Наракы жолук менен өзүнүн бетин шундай жаптыдан кетип калды. Ошо боюнча кайненени көргөн жокпуз. Кайната турат бечара, келинди бир карайт, баласын бир карайт. Келинди бир карайт, баласын бир карайт. Акыры баласынан кечирим сурады. Балам кечирип кой, кайчылыкта, жаштыкта айыштаң менен сөз берип койду, менен майлайм. Бирок мен сага ишенем, давай деп дук берип койду. Кыз кетти да. Эми баягы аппак көнөк кеткен, любой кыз турмушка чыкканда парпырак көнөк мындан жылтырактар кеткен. Эми юбкасы жана ресторандарда чоң люстра көрөсүңөр го. Ошо менен бирдей да. Чайкалып кетти. Бир убакта бир эже келди, тамада айтып койчу микрофондо, мен балам жоголуп калды дейт. Макул айтып койгон, эми канча жашар? 3 жашар, 2 жашар балабы десем, 18 жашар бала дейт. Кандай 18 жашар баланы жоготуп калсаң десем, көрсө бай юбканын тагына кирип кетип бергенге баш. Тойдун жарымында чыкты. Ушундай айтышы баштады анан кийин. Ата журту чыгат да мактанат, кудаларга карап. Негизи жакшы жер менен куда болдуңар. Биздин ата тегиз мындай батырларга тиешелүү дейт. Эми атаң батыр болушу мүмкүн, сен эмес дейт, айта албай тура бересиң го. Бирок анан келинге карап, келин кулагыңа күмүш сырга, эрди эр кылган катын, кара жер кылганда катын десе, буякта кыздын ата журту чыгат да, кайсыл жерде жүдө көрсөң зайыпты, ошол жердин уулуна кой айыпты деп, секин күнөөнөн тарпат. Ошентип айтышып жүрөт. Баланын бир туугандары чыгат, кичинекейлер чыгат, не дейт? Самандын жыты жаман, капа болбоң жеңе, акамдын жини жаман дейт. Бирокта туруп мен кыжалатым, коя дедим. Акаңдын жини көп болсо 15 мүнөткө жаман. 15 мүнөттөн акаңдын чумоосун чыгарат анабыз. Кыздын бир туугандары сүйлөйт, не дейт? Жерди тепсем суу чыкты, сууну ичсем шор чыкты, ушунча баланын ичинен мен жездем зор чыкты. Ырың өзгөрттү мен. Айт, мен айтып турам, айт. Жерди тепсең суу чыкты, сууну ичсең зор чыкты. Шунча баланын ичинен жездеңин пешенеси шор чыкты.
Memlene. Dostları çıkıp söyledi, padruşkası çıkıp söyledi, kızdım vaxtı oldu. Bu kız любой işti kılat, любой tamakta jasaydı. Ertemen erte turat, keş jatat, bardığına sılık söyleydi. Oşoğa kızdak işenmey kaldı. Koya dedi. Koya padruşka çığındığını aytı ver, ançamça erkekleri uruktaşayt deyiverdi. Balam dostlar, keyif. Dostum, ayaldı baştan karmaş gerek deydi, öz putta turalmaydı. Ne deyip dostum, glавный bayraktı berbe deydi. Aytı versin dedi. Ona kızı Lüboy'un bayrağını alıp koydu. Sizlerge dostum var, men tamadan, men bayrağımı alıp koydu ona. Açık ile vardım, canım kapı olmağa mına bayraktı berdi, oşağa berip koydum. Men tanıganlar, bayraktı gelim alağa berip koysanlar degeyle, men bayrağım oşada. Toy oşantı vakırıp bütün. Toy 2 günden ne oladı? Ata gördü oladı. Ata gördü, kudalar opçu sevet kılalı. Kızının bargan жерге barıp ata gördü oladı. Kız ataсын көрөт, oşudan keyin bala enесин көрөт. Moskva şahrında emgeklenip жатқан mekendештер, sizler için врач-стоматолог Бегалиев Мақсатбек Эсеналиевич стоматологияның бардық қызматтарын көрсөтөт. Bizde konsultatsiya жана рентген агысыз. Дарегибиз метро Дубровка, улица Шарика Подшипниковская 40. Демалышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Kırgızlar özü oyçul geliyorsa köp oylanabızga. Sizler delе bir nersени köp oylanasыңарбы? Men köp nersени bir oylanam da. Bir oylanganda opçu oylanып başım orup kalat. Baş çoğunda me 4-те 5-те de men de. Kede turup oylanam da biz başkalarının delе үй бүлөсү ушундай экен деп, мисалы чоңдордун деле үй бүлөсү ушундай экен, депутаттар, министрлер. Олар деле бизге окшоп айтышат экен деп ойланам да. Сачын ажоз биздин мамлекет башчыбыз үй бүлөсү менен отурганда эмне сүйлөшөт экен деп ойлонурум, Sizler de oynanasın. Elesет келе, Kırgızstan'ın birinci ayımı oturat, prezidentimiz oturat, bala şakası men. Keçe ötkünde prezidentlerin çoğuluşuna soru oldu da. O Tacikistan'ın prezidenti sağ ol, cüdemiş eken. Tortumun yerine çaçıp aldı. Şöyle şey öken deyim de. Prezidentimizin ayalı, bizim ayallara oşap kızgana öken ha. Çala öken, ayaktasın deyip çala öken. Uylanıyorum. Bizim prezidentimiz dağı. Ayağını çaltat. Ben futbolda da koya öken deyim de. Bizge okşap. Kede durup oşonda oylanıp көтерем да. Misal için sessiyada oturganda SMS жазап ökenem, ne kıltasın debe. Prezidentimiz dağı sekin enge sessiyadamın. Kayra SMS kelet. Kana foto jönötçü dedi. Prezidentimiz çek vermesinden sekeyim de telefonda alıp selfie alıp tıkıp jönötüp koyup öken ha. Joğusan prezident deputatlarga aytты, "Жаңаңар отчет берип кой, мына" десе депутаттар мындай кылып. Joğusan video отчет коюп, "Жаңаңкы жаап коюңуз, биз менен" деп жөнөтүп коюп экен. Кээде туруп ошондо ойлонорум да, алар деле урушат экен дейм да, эмне депчи. Бирок кээде туруп ойлонам, ушу биздин мамлекетибиздин проблемаларын ойлонуп ар жерде жүрүп эле үйүнө бартап экен, барбай да экен мисалы. Чын кыжалат болуп кетем. Не болсо дагы ден соолугун берсин, а? Мамлекетибизди өндүктүрсүн. Рахмат. Bir nersени сураганча, Гүлжайын эже, мындай үй бүлөдө силер деле айтышасыңарбы? Бизге ошо. Сиздердин курактыклар, мисалы үчүн эле WhatsApp, Instagram чыга элек малдагы үй бүлөлөр кантип урушат эле билбейм. WhatsApp, Instagram чыккандан кийинки үй бүлөлөрдүн урушушу бардыгыбызга бирдей болсо керек дейм да. Мисалы үчүн урушуп калганда унчукпай сүйлөшпөй каласыңар силер деле. Өз бир комнатта жашайбыз, урушуп калганда бири-бирибизге карабай жүрө беребиз, мынтип. Алдыбыздан чыгып калса жакшысың деп коебуз. Кадимки илгерки таанышын көргөндө эле, "Ассаламу алейкум." Силер деле ошентесиңер. Көчөгө чыгып кете атсаң, SMS келет, аялыңан туңк кет. Шундай атсаң, аялыңан SMS. Атсаң эле биздин сүйүктүү алымыбыз Чубак ажынын видеосу турган болот. Шундай. Көрбөй кая карасың, көрөсүң да, сүйүктүү ажыбыз. Атсаң эле аялдар жөнүндө сүйлөп, "Аял киши назик, аял кишини сыйлашың керек." Токто дейсиң дагы секен. Мақсат ажынын видеосун издейсиң.
tualetga borib kelin deytmeli. Shunda sizlarda ошондой мақсат ажының видеосын тауып тұрып, аял кишинин милдети эркекти сыйлаш керек деген видеоны алып жөнөтүп коесуң. Жооп бербейт окшойт десең, бир пастан кийин Абдушкур ажының видеосу келет, таш ет. Атсаң эле, эркек мына эле көчөдө жүрө бербей, үйлөнгөнгө убакыт бөлүшүң керек деп. Ал киши урушуп айтат го. Аял киши тилдегени менен ал сенин балдарыңдын апасы, балдарыңа айт, үйүң тазалайт дейт. Шашпай дейсиң да, Секен Садыбак ажының видеосын кыркасың. Ең назик жерін табасың ба? Эркек 1 сом тапса дагы берекелүү болот деген табасың. Аял тапканда береке бар деген хадис жок дегендерин кыркасың. Ең акырына эркек киши 4 аял алганга шарият уруксат берет деген алып жөнөтөп бересиң. Ошо боюнча ответ келбейт десең, аял киши баары амал көйдө табат да. Сәкен Бақтияр ажының видеосы келет. 4 аял алыш бардыгы эле эркек эмес дейт го. 4-өөнү бирдей караш керек. Эптей албайсыңбы? Сага 1 аялдагы көптүк кылат деген видеону жөнөтүп коет. Ошо боюнча Сәкен үйгө барсаң, эми жакшы болуп калды деп мындай карасаң, дасторкондор түзүлгөн, чай коюлган, тамак коюлган. Эми жакшы болуп калды окшойт, баягы видеодон кийин десең, дагы деле тарын чөргөн болот, кел дебей коет. Чыкпай эле чай ичип отура бересиң. Кадимки чөп жеген букадай эле жеп отура бересиң. Ал да унчукпайт. Кыйла унчукпагандан кийин Секен телефонду алып Чубак ажынын аялды сыйлаш керек деген видеосун бийик кылып коюп коет бияка. Сен дагы Секен телефондан мен аны укпай атам дегенсиң, бияка футбол коюп отура бересиң. Футбол көрө бересиң, бирок Чубак ажынын сөздөрү кулагыңа кирип кете берет го. Кадимки футболда Чубак ажы сүйлөгөндөй эле отура бересиң. Өзү биздин ажыларыбыз 10 жыл, 20 жыл окуп, бизде адам болсун деп ошентип баян айткан, эркаттар 40 айдашып жүрө бересиң. Эми ошол ажыларыбыздын видеосунан кийин кичине жаражып ынтымактуу болуп калсаң жакшы. Эгер ынтымактуу болбой калсаң, эртеси Инстаграмда айтышып баштайсың. Аялың Инстаграмга историяга киргизип көрөсүң, көрбөй каяка барасың. Шундай көрсөң эле, колдо бар алтын балкы жок деп жазып коет. Кийинки историясына кирсең, жакшылыкты билген адамга жасаш керек деп жазып коет. Эң смертельниси, одан кийинкисин өсөң, мен эми мындан ары күчтүү аял болом деп жазып коет. Негизи аял киши, баарыңыздар күчтүүсүздөр. Просто biz bir жақсы сөз оқып айтып атпаймын, мен грамотный китеп оқимын деп. Bir китептен оқып, жақсы көрген адам, жақсы көрбеген адам саға ширин сүйлеп қойышы мүмкін дейді. Чыныгы жақсы көрген адам қойдон жоош болот дейді. Ошон үчүн сүйлөп өсө эркегиңерге таарынбагыла. Сиздер атак күчтүү айымсыздар. Сиздер бар болуңуздар. Этият бол. Башың оорулук кылат, этият бол. Мен көп ийиле албайм, баш оорду, ийилсем чыгып түшүп мүмкүн. Этият бол дейм да шага. Өтө бир көйгөйлөрдү айтып бердиң окшойт да азыркы жерде. Кыйла жеңилдедим, Силер деле жеңилдениңер. Ажалар, алымдарыбыздын видеосын кыркыша бербей, кичине угу ошого амал кылып жашайлы эми.